Мына буякты караңыздарчы. Көрсөтөлөт. Азыр мындай көз кубанып атат. Түшүмгөр аябай көп экен. Буюрса вот теплицалардан урожай алып калдык. Бул өзү капкатуу жанагы атайын немеден жасагандай эле көрүнөт экен, а? Урматтуу дыйкандар, караңыздарчы. Мону. Биз азыр бияктан помидорлордун бир экөөчөн үзүп, канча килограмм болот, ортосун кесип, дыйкандарга көрсөтүп койбойлу. Бутагы жок эле. Помидордун өзү эле калып калып турган. Бул атайын ушундай технологиябы? Рынокто көбөйүп атпайбы помидорлор? Ошого карабастан баасы көтөрүлө берет. Биринчи Кудай буйрса, ноябрга чейин 1,5 айдан кийин берет экен да. Бир түптөн буюрса бир 55 минимум 70-80 помидорго чейин алып атабыз азыркы маалда. Ноябрда бүт жалбырактын баары алынат, только помидор калат. Жаңы жылга жетет экен да. Жакшы көпкө чейин сакталса. Негизи теплицанын жумушу ачык талаага караганда өтө оор болот. Бул жыл сайын өзгөргөн. Помидор өзү эмне сурап атса, ошону беришибиз керек. Азыр бир шамал болуп атат. 2 миллион 250. Июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 6 айдын. Бир жылдын ичинде эле уже плюска чыгып атыптыр да. Кандай катачылыктарды кетириш мүмкүн дыйкандар? Адамга үйрөтүшүбүз керек, билимди беришибиз керек. Ширеңке, ширеңкелесе 5 сантиметр. 100 грамм, 110. Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналдын көрүүчүлөрү жана катталуучулары. Биз бүгүн помидор боюнча силерге маалымат беребиз. Теплицада өстүргөн помидор боюнча маалымат беребиз. Биздин катталуучулар билесиздер, биз помидор боюнча көп чыгарылыш даярдап келгенбиз. Теплица боюнча дагы видеолор даярдаганбыз. Азыр биз ушул өзүңүздөр көрүп атсаңыздар керек, результат түшүм жыйнап аткан маалында келип дагы тартып аткан учурубуз. Жаңы катталуучулар болсо, бизде Айза дайым Адис бар, ошо теплицалар менен иштеген. Азыр ошол киши менен биз маек куралы. Жүрүңүздөр. Саламатсыңар, Айза дайым, кандайсыңар? Азыр мындай көз кубанып атат. Түшүмгөр аябай көп экен. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө дагы аябай кызык болуп атса керек. Бизди көрүп келаткандар көп да. Ошондуктан аларга бир маалымат бериш үчүн бир суроолор даярдап келдим. Биздин көрүүчүлөр менен учурашып коюңуз. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, AgriLife каналынын көрүүчүлөрү. Помидор сүйүүчүлөр, теплица иштеткен адамдар, теплица иштетем деп ойлонуп келген адамдар бүгүн силерге аябай маалымат кызык болот. Деги эле бүт эле дыйкандарга кызык болот деп ойлойм да. Кандай болот ашы иштериңер? Эмне жаңылыктар бар? Буюрса вот теплицалардан урожай алып калдык. Бул биринчи терими бүгүн башталды, бул теплицаныкы. Калгандары буюрса бир жуманын ичинде баштайт терип. Биздин катталуучуларга маалымат жакшы болуш үчүн бияктын дарегин айтып койсоңор. Военный Антоновка, Бишкектин чет жагы, ошол жактын получается талааларында жайгашкан бул теплица. Биякта жанында дагы бир 4-5 теплица бар. Ооба. Алардын баарында помидор. Эсиңизде болсо, көрүп келаткан бизде дыйкандар бар. Биякты тартканбыз. Жаңы отуруп аткан кезде мындай бул помидорлор, артта турган помидорлор мындай кичинекей болчу. Азыр карабайсыздарбы кандай болуп атат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, биз экинчи күнөсканага келип отурабыз. Бул деле алыс деле жайгашпаптыр. Ушул эле Военный Антоновка, ушул авторыныкынын жанында жайгашкан күнөскана экен. Турецкий Ашкар деген сорт. F1 гибрид. Бүт теплицаларда ушул сорт эгилет. 5-нчи жыл алып келип атабыз Кыргызстанга ушул сортту. Вот айтып атам 40-60 помидор бир кустан алынат деп. Ошол помидор. Биринчи түшүм Кудай буйрса ноябрга чейин 1,5 айдан кийин берет экен да, түшүм бере баштайт. Сорт боюнча айта кетели. Анан ушул акыркы биз тартып кеткенден кийин кандай көйгөйлөр болду, ошол боюнча маалымат берип коюңуз. Бунун сорттун аты Ашкар. Ашкар, турецкий. Турецкий сорт, ооба. Бул уже 5 жылдан бери ушул сортты эгип келатканбыз. Мурунку видеолордо да мактап келатабыз биздин сорт деп. Аябай кымбат, сапаттуу, жакшы помидор деп, мына ошолорду бүгүн сатып баштайбыз. Буну өстүргөндө биринчи очередь вредительдер менен согуштук. Вредительдер болду, Вредительдер көп эле болуп атат, ооба. Быйыл өзгөчө көп деп айтсам болот. Анан жана зыянкечтер. Анан оорулар менен. Оорутпай буюрса чоңойтуп алдык.
Ооба, мынакей артта турат, чоңойтуп. Аз да кыдырып көрсөтөбүз, чоңураак кылып туруп. Момундай бутагы жок эле. Помидордун өзү эле калып калып турган. Бул атайын ушундай технология, бутактарын үзүп салып. Ооба, мунун атайын кызарыш үчүн, анан сапаты кетпеши үчүн биз жалбырактарды алып турабыз. Ооба. Үстүңкүлөр чоңойгон сайын жалбырактар алынып кете берет. Бул деле мына бир 2-3 күн мурун алынган жалбырактар. Жалаң эле мондай помидор экен го, өзү эле. Кирип келгенде аябай башкача көрүнөт экен да. Мен мындай фото видеодон көрүп жүрчүмүн, бирок өз көзүм менен биринчи жолу көрүп атам да, чынында түшүнбөйлүгүн. Баягы мурун биз теплица барганбыз, аякта башка сорт дегенсиңер, Ал кышкы сорт болчу. Мындай бул эмес болчу, анан ото чөп бар болчу көп, Ото чөп. Бышып баштаганда карабай калышат да. Теплица менен иштейм деген адам мотивация болуш үчүн азыр рынокто кандай болуп атат эмеси, баасы? Азыр биринчи сатыш буюрса 50 сомдун тегерегинде болуп атат. Биринчи саткан помидорлорубуз. Бул эми жума сайын кымбаттай берет. Жок, мындай азыр открытый грунтта отурулган помидорлор рынокто көбөйүп атпайбы помидорлор? Ошого карабастан баасы көтөрүлө берет. Открытый грунт менен эме теплицанын помидорлору башкача болот. Айырмаланып турат. Поэтому теплицаныкы дайыма кымбатыраак болот. Баасы жакшы болуп турат, Азыр открытый грунт где-то 15 сом тегерегинде алынып атат. Оптом. Булар азыр 50 сомдон алынып атат. Жакшы экен да. Эмне Быйыл буюрса помидор эмнеде? Качествода. Например, булар бир ай деле коробкада тура берет. Күтүп, суусу акпайт, эчтек бойдоба. Коробкада бир ай турат. Ошон үчүн алып саткан кишиге да жакшы, базардан потребительге жеткичекте бузулбай тура берет да. Открытый грунттук кандай эмес. Чириктер көп, вредительдер көп. Ооба, ошон үчүн суусу батагып көп отход көп кетет да ошо открытый грунтта. Онун еще дамы башкача болот. Даамдуураак болот. Жүрүлө кичине мындай кылып аралабайлыбы, дыйкандарга аябай кызык болуп атса керек. Биз азыр буюрса бул бир помидордон 60 бир түптөн. Бир түптөн деп айтылып атат. Бир түптөн буюрса бир 55 минимум 70-80 помидорго чейин алып атабыз азыркы маалда. 70-80 помидор дегенде килограмм менен канча чыгып кетип атат? Примерно. Где-то 150 грамм среднем эсептегенде 5 килограмм тегерегинде. 5-6 килограмм тегерегинде болот, ооба. Бир түптөн 5-6 килограмм за весь сезон, бүт сезон боюнча. Да, 6 айдын ичинде. Жок, 6 айдын ичинде. 6 айдын ичинде бир түп 5-6 килограмм берет экен да. Средняя цена в этом году былтыр 84 сом болсо, быйыл 95 сом тегерегинде болот деп күтүп турабыз. Это орто эсеп менен. Бул эми биринчи терим болуп атат. Кайсы убакка чейин терет эми буну? Өз каалаганга чейин терет, ноябрга чейин негизи бышып бүтөт. Если тепличник байкебиз биздин эметсе, кааласа январга чейин тура берет. Бул буюрса ноябрда бүт жалбырактын баары алынат, только помидор калат. Кып-кызыл бойдон тура берет. Ноябрга чейин, ноябрдын аягына чейин. Ооба. Ноябрдын аягына чейин дегенде, еще плюс өзү 30 күн жакшы товарны бүтүп турса, анда ата мекендик өзүбүздүн теплицаларда жаңы жылда жейт экенбиз да, Ооба, буюрса. Өзүбүздүкү. Биз мен эсимде эстесем, мындай биз жаңы жылда кышында көбүнчө чет мамлекеттикин жейбиз да, Ташкент, Туркменистан депчи. Быйыл болсо ушу эгер ноябрдын аягына чейин отургузса, жаңы жылга жетет экен да. Жакшы көпкө чейин сакталса, туура сакталса, Туура сакталса. Силер айтып атасыңар эме депчи. Жүрү акырын басып көрсөтө берели. Кыдырып. Сиз айтып атпайсыңар, бул байке жакшы технология менен биздин тилин алып иштеп эметсе, ноябрга чейин депчи. А эгер силердин көзөмөлүңөр менен иштебей эметип калса, ноябрдын аягына чейин деле албай калышы мүмкүн. Ушундай рисктер бар, Рисктер бар, конечно, бар. Бул анткени бияктын хозяйыны жаңы опыт алып атат да помидор менен, туурабы? Жок, бул байке биз менен 5 жылдан бери иштеп келатат. 5 жыл консультация берип келебиз бул байкеге. Получается, бул эң жакшы тепличниктердин бири. Биздин көзөмөлдөн чыкпайт. Бүт баарын угуп, вот по стандартам делает ошо байке. Биздин байке. Мен сурагым келип атат, ушул
Силер көп жылдан бери иштеп келатасыңар, көп кардарыңар болсо керек. Сиз айтып атпайсыңар, бул байке аябай тилди алып, аябай жакшы иштеп келатат депчи. Мындай эмелер барбы, көп кардарлар, которые эметпей, өзүбүз билебиз деп иштеп кеткендер бар, анан результаттар начар болуп да. Конечно, бар, андай кишилер дагы бар. Биз менен 1 жыл иштегендер бар. Анан бүттү, мы не нуждаемся в ваших услугах, биз үйрөндүк деп кайра кетип калып, өзүбүз билебиз деп кетип калышат. Анан болбой калышат, ушундай. Өтө аз да өзүнөн өзү болуп кеткен. Бул теплица, негизи теплицанын жумушу ачык талаага караганда өтө оор болот. Вредитель, оорулар менен, потому что закрытый помещение, көп ооруйт, көп эмели болот да. Чтобы качество, цена тоннага чыгыш үчүн билгендей кылыш керек да. Можно его и без специалиста выращивать. Но танаштан түшөт, качестводан түшөт. Помидор качество болгондо ошондо баасы кымбат болот. Азыр айтып атпайлы, ачык поле менен теплицаныкы эмне айырма депчи, качестводан айырма. Теплицаны деле поляныкындай кылып жетиштирсе болот. Бирок качествосу жок, баасы арзан болот. Жаңы теплица иштетем деген ойлору болуп аткан адамдарга айта кетели. Эгер өзүбүз теплица куруп, мынтип эле чекесинен билип алып эле иштеп коюп таштап, адистери жок иштете алабыз дегендерге андай сунуш бербейсиңер. Адис менен бир канча жылга иштеш керек? Көп эле иштеш керек да, туурабы? Сөзсүз түрдө бир нерсени билбей калыш мүмкүн, туурабы? Обязательно ооба. Биз адис болуп дагы бизде жаңы үйрөнгөн нерселер болот теплицада. Ар бир жылы өзүнүн бир жаңы көйгөй болуп пайда болуп чыгат, ар бир оор пайда болуп чыгат. Ушундай нерселер бар. Айтышат да, ооба. Биз, например, кардарларга, имеется в виду клиенттерге, тепличниктерге жазып беребиз тетрадька. Кайсы күнү эмне менен поливать нужно, чем надо травить, обработка кылыш керек, кайсы убакта, например, жалбырактарын алыш керек, кайсы убакта жалбырактарын албаш керек. Ошолордун баарын биз айтып турабыз да. Ошолордун, да, технологиясын. Ошондон кичине ката кетпеш керек да. Анан менде запись бар деп айткан кишилер көп болду да. Силерде адис катары силерде жаңыртып коюш мүмкүнсүңөр да, бир жерин өзгөртүп коюш мүмкүнсүңөр. Бул жыл сайын өзгөргөн. Например, биякта 4 кишинин 4 ар кайсы теплицасы бар. Бир күндө эксе да, экөөнүн записи башкача болот. Болуп чыгат, э? Не из-за того, что мы хотим, да, то, что башкача болсун депчи, это то, что растение требует. Помидор өзү эмне сурап атса, ошону беришибиз керек. Бирөөнүн топурагынан, например, бирдемеси аз болуп калат. Ошондон ооба, жумуштар да башка болот. Азыр бир шамал болуп атат. Мондай звуктар чыгып атат да. Бул нормально да это? Да, нормально. Шамал. Шамал, да? Сиз балыкчынын шамалын көрбөгөн жоксуз? Балыкчыда барып келдик, бирок шамалын көргөн жокпуз биз. Аякта шамал мындан да катуу болот да, мындан да көп звук чыгат. Чыгайт, жакшы эле шамал. Жакшы эле чыгат. Турецкий качество менен жасалган эмелер да туурабы? Силердин көзөмөлүңөр менен, технология менен. Бүт эле теплицалар, азыр көбүнчө кардарлардыкы, биздин турецкий теплицалар. Ушул Военный Антоновкадагы теплица бул жерде бул байке иштеп келатат. Канча сотка эле? 20 сотка. 20 сотка. 20 соткага бул жерге канча көчөт кетти? 5500 көчөт кетти. 5500 көчөт. Ошо 5500 көчөттөн, мына бир көчөттөн канча килограмм? 5-6 килограмм дедиңер, э? Ооба. Ошондо кантип көбөйтсө болот? 5000 көчөттү 5 килограммга көбөйтсөк 25 тоннанын тегереги болуп калат. 25 тоннанын тегереги болуп калат, э? 25 тоннаны азыр канчадан сатып атасыңар? 50 сом. 25 тонна көбөйтүлгөн 50. 1 миллион 250. Ну, это 50 сом жаңы башталды да, сатып бүткүчөктү примерно средняя ценасы 90-95 сом деп быйыл күтүп отурабыз да. Эле ошондо эле эсептебейли анда. 90 деп коелу. 90 көбөйтүлгөн 25 тонна. 2 миллион 250. Ооба. 2 миллион 250 миң. Ушундай күтүп турабыз буюрса результатты. Биз ноябрга чейин дагы рұқсат берсең тартып кетели дагы, э? Хорошо. Сурап ошо сатылдыбы ошончо деп. Анткени дыйкандарга кызык да. Канча расход болду бияка?
Грубо говоря, канча сом кеметсек болот бияктан? 1 миллион сомго эметсек болот. 1 миллион сом кеметсек болот, э? 1 миллион сомго жетпейт да негизичи. Жумушчу, удобрение, дары, консультация. Дагы бир аз көмүр жагат. Ошолор 1 миллионго жетпейт негизи. Эми грубо если миллион деп койсок, 1 миллион расход и 1 миллион 250 миң прибыль. Канча сроктун ичинде болуп калат берип? Июньдун башында экилген. Ноябрдын аягына сатып бүтсөк, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь 6 айдын ичинде. 6 айдын ичинде. Но бирок эгер жаңы баштаган киши, теплицаны курган киши плюс 2 ай деп койсок болот, э? Плюс 2 ай, ооба. Жакшы да. Ошо сом экен да. 1 миллион 250. Азыр. Плюс ошо кышында да иштетет бул жер. Ошодо 2 сезон болот атпайбы биякта? 6 ай. 1 миллион. Ой. Ооба. 1 миллион. Доллар канча болот? 88 болот. 88. 14 миң доллар. 6 айдын ичинде 14 миң доллар помидор менен иштетип атат. Это чистая прибыль. Чистая прибыль за 6 месяцев. Ну, если жаңы теплица куруп баштаса, анда бир 8 ай, 9 ай деп койсок болот экен да, грубо, э? Грубо. Например, бул жакта если 20 сотик эсептесек, прям детально, удобрениясы 2,5 миң доллар кетет. 6 айга. Плюс рабочий, 2 рабочий иштетет, 20 сотикке жетет, 2 рабочий 25 миң сомдон, 30 миң сомдон алса, 6 айда. Аны өзүңүз эсептеп алыңыз. Да, дыйкандар өздөрү эсептеп алат экен да. Уруктары где-то 500 доллар болот. Көмүрү где-то 1000 доллар болот, потому что 1000 доллар максимум 2000 доллар болот. Ошондо даже ушинтип эсептегенде где-то 600-700 миң сом расход болот. Миллионго жетпей калышы мүмкүн. Миллионго точно жетпейт, но я вам грубо посчитала. Эсептеп атабыз да. Эми келели эмени айтабыз. Теплицаны куруп атканда 20 сотикке канча кетти? 20 сотикке по идее азыркы учурда 20 миң доллар кетип атат. 20 миң доллар. Курганы, получается, каркас, пленка, курган кишилерге, рабочийлерге капельное орошение алганга и получается ошого 20 миң доллар кетип атат. Аны көп киши сурап атат да, мен сизге 20 миң долларды колуңарга беремби депчи. Жок, андай эмес. Сиз темирлерди биз айтабыз, кандай темир аласыңар, расчетун чыгарып беребиз. Силер арзан жактан барып, дыйкандар өзүлөрү темир алат. Өзүлөрү боетот, сварщикти өзүлөрү табат. Хотите, биздин сварщиктер бар, которые уже 5-6 теплица курган байкелер бар, которые быстро закончат. Если не так торопитесь, можно, да, лишь чтобы экономично было, өзүңөрдүн сварщиктериңер менен биздин бригада, например, 20 сотикти 2 жумада куруп, 3 жумада уже берсе, даяр. Силердики 1,5 ай, 2 ай болушу мүмкүн да. Ну, мындай кичинекей разница убакыт менен, конечно, бар. И насчет качества бар. Жаңы теплица салып келаткан сварщик менен мурун салып келген сварщиктин айырмасы болот да. Уже опыт бар да. Ошондой болот. Ошого силер өзүңөр төлөйсүңөр. Бизден пленка аласыңар. Если хотите, можете китайскую пленку взять. Она почти жарым эмес да, бир аз кичине, жарымдан азыраак, арзаныраак болот китайский пленка. На 50%, но мы заказываем в Турции 400 микрон, силер 150 микрон китайский аласыңар. Биз ага 5 жыл гарантия беребиз, бул жакта гарантия жок. Потому что бул байкеники 3 жылдан бери турат, кээ бир байкелердики 1 жылда эле кетип калат пленкасы. Гарантия менен алган жакшы деп ойлойм да мен. Вот, ошондой эле болот да. И өзүнчө урук, өзүнчө семена, имеется в виду удобрение, дары, жумушчунун акчаларын өзү төлөйт дыйкандар. Мы только консультируем по строительству и по выращиванию. Башында ошо баштап аткан кишилер менен дайыма эле чогуу эле болот экенсиңер да, э? Башынан аягына чейин. Бир жумада 1-2-3 жолудан кезигип тургандарыбыз бар. Ооба. А если ушундай 5 жыл, 3 жыл иштегендер байкелерге бир жума 10 күндө келип турабыз. Потому что телефон менен көбүнчө вопростор чечилет. Телефон менен алсам болобу, берсем болобу, ошол эле вопростор. А так в основном только жаңылар менен басым жасайбыз да. Басым башында жаңылар менен көбүрөөк убакыт кетирет экенсиңер да ошолорго, э? Кыскасы, ким ушу ойлонуп атса,
кантип бул кишилер менен кантип иштейбиз дегенде, ана Айзада менин түшүнүгүм боюнча Айзадалар, булар адистер, алар иштебейт. $20,000 бул кишилерге берип коюп эле теплица качан курулат деп күтпөйт экенсиңер, өзүңөр иштейт экенсиңер, бирок ушул кишилердин көзөмөлү менен булардын билими, адистиги, опытына тажрыйба 5-6 жылдан бери чогулуп келген өткөн чыгылышта да айтканбыз да. Азыр кайрылалы эмеге математика жагына. Мынакей $20,000 адам салды. Өзү иштеди, кайсы кээ бир жерлерден экономдоду, грубо говоря, $20,000 коротту. 8 айдан кийин $14,000 таап атат. 8 айдан кийин ошондо $6,000 жетпей калып атат. Кийинки эми 2 сезонда бир жылда. Кийинки сезонда мындайча айтканда дагы $14,000 алса, минус $6,000 плюс $8,000 чыгып кетип атат да. Bir жылдын ичинде эле уже плюска чыгып атыптыр да. Ооба. Потому что мен еще отоплениени дыйкандар өзүлөрү жасайт. Кышында иштетиш үчүн. Ошондо белгилеп кетишибиз керек экен. Ооба, отоплениени кышында керек. Биз мурунку чыгарылышта июньга басым айтканбыз да, биз июньда көп теплица салабыз негизи. Потому что биринчи урожайды отургузуп, сатып, анан отопление жасап, ошол акчага январда кайра жаңы запуск кылганга. Если кышкыга даярдаса, анда уже с отоплением. Отопление канча акча болорун мен точно билбейт экем. Но айтымы боюнча биздин февральда салган клиенттер где-то 800 миң 1 миллион тегерегинде кетти. 1 миллион тегерегинде? Ооба. Отопление муну деген эсепке киргизбешибиз керек экен да. Ооба, аны эсепке киргизбейт. Мен азыр сизге грубо эсептеп бердик, 25 тонна 90 сомдон депчи. Негизи $20,000 биринчи урожайдан эле алынат. По идее, мы сейчас, если плюс-минус все детально будем считать, $20,000 чистыми чыгат. Чыгат, 6 айдын ичинде эле. Ооба, потому что биз салган байкелер постоянно продолжать. Мурунку чыгарылышта балыкчыны көрсөттүк элек. 20 сотик салынган, жанына дагы 20 сотик салынды. Анан байке көрдү жанындагы, алда салды 20 сотик. Ал азыр дагы бир 20 сотик теплица салат. Ооба. Потому что көрүштү да, акча келген 2,5 ай бадыраң сатты. Балыкчы да байке. Мурунку чыгарылышта помидор эгилип турган болчу. 2,5 айда 1,5 миллион сомго сатты. Ошондо каркасын полностью сатты, бүттү. Экинчи сезон эгип атат азыр. 1,5 миллионго саттым, 2,5 айда деди. Мен эмнеге салбайын деди теплицу. Мен дагы 20 сотик салайын да деди да, мен эмкиде 3 миллион, 2,5 айда мен эми 4 ай саткым келип атат дейт. Ошон үчүн мы сейчас минимальный расчетторду дыйкандарга айталык, потому что бул в основном топурак жумушу, не все полностью от адисов. Адистерден көп таасир этпейт экен да. Ооба, анткени адам өзү иштеген адам болуш керек. Ушул нерсени айта кетпейсиңер. Мисалы үчүн кээ бирлер айтат, мынакей биз мынакей акча салабыз, адистерди жалдадык, болду, все, биз деген уже миллиондорду эсептеп отуруп калабыз дегенде. Кандай катачылыктарды кетириш мүмкүн дыйкандар? Дыйкандар иштебегендин катасын кылат. Эң биринчи өзүлөрү иштебесе же рабочийлерди мындай карап турбаса. Обязательно өзү теплицада болуш керек. Обязательно өзү иштеш керек. Өзү должен вникать. Бул жумушкачы, например, эмне үчүн жалбырактарды алып атабыз. Биз, например, дайыма айтабыз да, биз үйрөтүп келебиз депчи. Анан байкелер башка рабочийди коюп коюшат, өзүлөрү эчтеке билишпейт. Анан андай да болбойт. Биз бир адамга үйрөтүшүбүз керек, билимди беришибиз керек. Эмне үчүн бул дарыны берип атабыз, эмне проблемаң бар. Ошолордун баарын өзү дагы түшүнүш керек. Биз түшүндүрүп эле келе жатабыз. Просто рабочий алмашып кетет 1 жылдан кийин. Кайра башканы үйрөтөбүз. Поэтому хозяин өзү должен присутствовать. Ошо эң главный ката иштебей жанагындай өзү эле ишиме өзү мен адис жалдадым, өзү эле иштей берет деп коюшат. Өзү иштеш керек. Өзү иштеш, өзү болуш керек, көзөмөлдөш керек өзү. Айтканды кылып туруш керек. Айтканды кылып туруш керек. Укканда жакшы болот постоянно. Например, бул помидор бир күндө турбайт да, помидор болобу, бадыраң болобу, кабачок, клубника. Бүгүн жумушу бар экен, той бар экен, өспөй кое турайын депчи. Антип
ойлонбойт да помидор. Өсө берет улам. Ошонун убактысында жумушту бат-баттан кылып туруш керек да. Систематично деп коет го. Системалуу иштеш керек бияк. А то у нас жакшы көрөбүз да биз. Бир жумалап тойлоп кетсек, помидор аны түшүнбөйт да, туура? Түшүнбөйт, ошо күтүп турбайт да. Тойлоп келсин, мен өспөй кое турайын азыр депчи. Ошондон дагы потеря болот, например. Бир жума каралбай калса, суусу убактында берилбесе. Поэтому ответственно нужно. Мен всегда айтам клиенттерибизге, ушунча деньги вкладываете, силер ошо кайра акчаны алыш үчүн эмгектениш керек обязательно. Биринчи очередь эмгектенгенде анан дайыма болот деп. Туура, эмне дечи эле Кыргызда жез элемгеген жер жебейт дейт. Элемгеген жер жебейт. Кыскасы, эгер азыр силер балыкчыны мисал кылып кеттиңер, 20 соток эмес, андан эле көп. Канчалык көп территория соток иштетсе, ошончолук көп прибыль алат. Ооба, ооба. Эми ал Дайыма эле ушуну. Азыр жаңы баштап келаткан дыйкан алып туруп эле мына мен 40 соток, 50 соток куруп таштайм десе, жакшы эле болуп кетеби? Же сөзсүз түрдө кичинекейден башташ керек болот? Опыт жолу үчүн. Жок, желательно, конечно, чоң баштап сразу, как минимум 20 сотик деп айтабыз биз. Потому что отопление на 20-20 сотикка расчетко эконом болушу үчүн да, например, 10 сотик иштетсе, 10 сотикке да өзү көмүр жагат, 20 сотикке да ошондой көмүр жагат, имеется в виду. Бир киши жалдайт, 10 сотикке да бир киши жалдайт. Ошондон удобренияга, например, бир жакка барып алат, ошого окшош эле да. Например, мен айтам, 20 сотикке где-то $2,500 кетсе, 10 сотикке 1,5 кетет. 500 аттуда эконом. Жумушчудан экесе эконом болот. Көбүрөөк баш керек экен да. Азыр баштайм деген дыйканга канча соток алып иштетет? 20 сотик минимум. Минимум. Средний канча иштетсе болот? Ну, это уже смотря на финансы, алына жараша. Бизде комментарийлерди окуп атасыңар да кээ-бирде. Видеолор жүктөлдү, уже көп болду. Комментарийлердин ар кандай суроолору бар да. Мисалы үчүн теплица куруп береби дегендер бар. Ошолорго кандай жооп? Мен алардын деле суроосун толук түшүнгөн жокмун. Мындай некорректный суроолор бар да, теплица куруп береби дегенде. Элдер ойлоп калышат экен. Булар өзлөрүнүн акчасына теплица куруп беришеби же кредитке куруп береби? Ошон кандай деп айтып атасыңар? Элдер кандай деп көбүнчө подход кылат? Силер кандай подход кыласыңар? Көбүнчө эме фермердин акчасына курулат бул теплица. Өзүнүн акчасын даярдап алыш керек. Өзүнүн акчасына, өзүнүн жерине курулат. Ооба. Силер болгону эле ошо консультация менен. Биз консультация беребиз. Эмне үчүн теплицаны куруу үчүн консультация беребиз? Бул биринчиден, анткени ушунча помидорду бул теплица кармаш керек. Ийилип кетпеш керек. Сынып кетпеш керек, ичине кирип кетпеш керек. Пленка жакшы тартылыш керек. Канча бут болуш керек, эмне үчүн? Ошолорду технологиясын мы показываем, как соблюдать. Биякта аябай жакшы соблюдение кылыптыр да, олардын туура ийилип, ар бирөөсүнө мындай кылдаттык менен подход кылыптыр. Ооба, 3-чү жыл болду ушу теплица турганына. Азыркы учурда. Ажадайым мага эме кызык болуп атат, могунун размерлери. Могу кичинекей ала келдим эле. Кээ бирде мындай караганда көрүнбөй калат. Адамдарга, дыйкандарга түшүнүп коюш үчүн мынакей канчалык помидор чоң болот экен. Ширеңке, ширеңке билесиңер 5 см. Почти 5 см чоң экен да. Эми ар кандай бар, кичиреги бар. Биз орточосу ошо бир ширеңкенин эмеси экен да. Шалеги. Бул өзү кап-катуу жанагы атайын немеден жасагандай эле көрүнөт экен, Ооба. Атайын Анткени ошон үчүн айтып атпайбы, сапатына. Муну ресторандарга, столдорго, анан кинолорго тарта турган помидорлорго булар. Мына моякты караңыздарчы. Мына көрсөлөр мындай ылый жактан тартып, мындай бир нури панорамный кылып койсоң. Октябрларда бүт эле кыпкызыл болуп катты алар, жашыл болуп катты уже. Биякты дагы
Бияк уже. Кирип келгенде жыты, помидордун жыты болду сразу. Вы чувствуете, да? Да. Мен помидордун жыты келсе эле кичинекей кезимде эстей берем мен. Ностальгия да бул. Терезеге коюп койчубуз да бышып бүтсүн деп көлдөн. Анан кирип школдон келгенде, кирип келгенде помидордун жыты келсе сразу. Терезеден бышыра до конца бышыралы деп жетишпей калып. Бул теплицада азыр канча киши иштеп атат я? Акырын басып. Негизи бул Байкенин теплицасы 45 сотик. Бияктабы. Ушул жерде, получается, бирөөсү аркы жакта. 45 сотикте 3-4 киши иштейт. 3-4 киши баана жетишип атабы? Жетишип атат буюрса. Ушулардын примерно айлыктары кандай болот? 25-30 миң сом тегереги. Айлыкка иштешеби же зелень иштешеби мисалы үчүн? Айлыкка иштешет. Айлыкка иштешет. Кече күнү биз малина боюнча тарттык. Канча чака, канча банка терсе ошончо акча алат деп айтты да. Бул жакта жашап иштешет да. Тамагы бекер. Жашаган жери беришет. Жакта көлдөгү теплицада деле ошондой да. Көлдөгү ооба, тамагын беришет, үйүн беришет. Только зарплатага иштешет. Ошондо могу бутактарын жулганда түшүм берип атат да, туурабы? Эгер бутактарын жулбай койсочу эмне болуп калат? Олар. Анда бияка энергиянын баары үстүнө эме бутакка кетип калат, энергиянын баары. Ошондо помидордун эмеси, количествосы аз болот. Саны аз болуп калат. Саны аз болот, анан граммажы да аз, кичинерээк болот. Граммы да аз болот. Биз азыр бияктан помидорлордун 1-2-өчөн үзүп, канча килограмм болот, ортосун кесип, дыйкандарга көрсөтүп койбойлубу? Ооба. Сапатын айтып атпайсызбы? Открытый грунтка караганда bunun sapatı жақсы депчи. Ооба. Ортосун кесип, оз тийип көрөлү, анан таразага салып, таразага тартып көрөлү. Дыйкандар. Мынакей, азыр мындай карап алыңыздар. Могу жерде канча помидор болот? Ошонун арасынан 1-2 үзөбүз. Ошонун салмагын көрсөтөбүз, анан ошону кошуп койсок эле ошончо жанагы айзада эме айткан. Булар да ооба, да, бир аз чоңоёт, ооба. Булар да чоңоёт, ооба, туура. Жүрүлү анда ошолорду кесип көрсөтүп, оз тийип анан таразага тартып көрөлү. Караңыздарчы. Урматтуу дыйкандар, караңыздарчы. Мону. Бирөөсү эле бышып болуптур, калган баары бышып. Мындай түшүмдүүлүгү кандай сонун болуп атат. Сакталганда бир 30 күн тегерегинде жакшы сакталат дейт. Буну экспортко деле кылса болот экен да. Урматтуу дыйкандар. Теплицанын помидордун сапаты жакшы дегенде биз азыр бул бир помидор үзүп көрдүк. Ушу кесип ортосун бир көрсөтөлү. Макей. Смолда деп. Макей. Караңызчы. Кандай сон. Бул эми жанагы конокторго, тойлорго аябай жакшы кооз помидорлор турсун десеңер, мынакей ушул помидорлордон, теплицанын помидорлорунан алышыңыз керек экен. Мынакей жерден үзүп көрөлү. Бул эми аябай чоң эмес, орточо экен да. Мынакей. Үздүк. Бисмилла деп кесип көрөлү. Бияктан бул бычакты таптык эми. Son аппетитный помидорлар. Азыр бияктан үзүп, ар жака барып жууп жеп көрөлү, оз тийип, анан даамын айталы. Теплицанын ээси бизге монтип үзүп берди. Анан жана кескен помидорлорубузду таразага тартып көрөлү. Бул жана бир эле бутагынан үзүлгөн помидорлор. Азыр мына тартып көрөлүчү, бирөөсүн эле. Бир помидорду алып, бисмилла деп. 100 грамм, 116 грамм чыкты мынакей. Эми ошондо бир түбүнөн бир бутагынан чыккан помидорлор салмагы 600 грамм чыкты. Сапаты да жакшы, товарный види да жакшы. Оз тийип жеп көрөлү. Урматтуу көрүүчүлөр, жаман көрбөңүздөр. Жей бересиңер деп
комментарийлер көп жазылат эми. Осы көрөл дамын айталы силерге, кандай теплицада өстүрүп аткан помидорлордун дамы кандай экен. Сон салат помидорго жанагындай столго, той тупурга, дасторконго аябай даамдуу экен. Вид да жакшы экен аябай. Эми мен жанагындай профессиональный дегустатор эмесмин. Мындай эле дамын айтам силерге, аябай сонун экен. Укмуштуу да көп түшүм алып, ушундай бизди көздү кубантып, мындай башка бирөө айтса ишенбейсиң да. Келип азыр өзүбүздүн көзүбүз менен көрүп, силерге видеого тарттык, аябай помидорду теплицадан түшүмдүү кылып алса болот экен. Жакшы агрономдордун көзөмөлү менен, консультациясы менен жакшы түшүм алса болот экен. Эми бул теплицалар жайгашкан жерин айтып кетейин. Бул трассада турабыз азыр. Буяка Сокулка кеткен жер, Военный Антоновкада турабыз. Буяк шаар да. Бул жерде авторынок. Бул жерде бир 500 метрден кийин Позгайы бар да. Şu трассанын боюнда мына буяка момундай бурулуш бар. Şu жактан барып отуруп, теплицалар ошол жерде экен да. Эми урматтуу дыйкандар, сиздер менен коштошо кетейин. Рахмат сиздер ушуну көрүп атканыңыздарга. Сөзсүз түрдө комментарий жазгыла. Айзадалардын ошол адистердин номерлерин экрандарга жазып коебуз. Суроолоруңар болсо, теплица менен иштейм деген ниеттериңер болуп атса, чалып биле берсеңиздер болот. Эмки чыгарылыштардан көрүшкөнгө чейин.